Өлкө башчы энергетика анын саясатынын негизги багыттарынын бири экенин белгилеп, бул тармакка өзгөчө маани берип, ар бир өзгөрүүгө өтө кылдаттык менен мамиле кылаарын билдирди. Ал мындай гидротехникалык курулуштарды ишке ашыруунун маанилүүлүгүн айтып, жергиликтүү жана бардык кызыктар болгон инвесторлорду Кыргызстандын энергетика тармагын өнүктүрүүгө инвестиция салууга чакырды. ГЭСтерди салууга, долбоорлорду ишке ашырууга жер бөлүп берүү маселеси жеңилдетилди. ГЭСтерди салуу тармагындагы жабдууларды жана техникаларды импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөө милдеттенмесинен бошотулду. Мамлекет менен потенциалдуу инвесторлордун өз ара кызматташуу, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча ишкердикти лицензиялоодон баштап, жеңилдиктерди берүү мөөнөтүн 15 жылга чейин узартуу механизмдери иштелип чыкты. Сокулук ГЭС-2 1960 жылы пайдаланууга берилген. Советтер Союзу тарагандан кийин бул ГЭС консервацияланган. 2007 жылы станцияны изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча негизги электротехникалык жабдуулар, ошондой эле гидротехникалык курулмалар жана ГЭСтин имараты бөлүктөргө бөлүнүп, жарым-жартылай талкаланган. Ошондуктан долбоорду ишке киргизүү үчүн толук реконструкциялоо талап кылынган. Бул агрегатты Кытайдын Хунан деген немесинен алдык, фирмасынан. Автоматика азыркы заманга жараша көрүп атасыздар. 1-2 мегаваттан берет, 2 агрегат, 2-4 мегаватт. Жабдыктары кошо келген баары, кран, көмөк түшөргөн, трансформаторлор кошулуп. Анан каналыбыз болсо Сокулук дарыясынан алабыз, башынан бурабыз. Канал 5 километр 200 метрден узундугу бар, келип түшөт. Напоркабыз бар, аркан 80 метрден түшөт. Анан кийин труба бар 90 сантиметрлик диаметр. Адан кетип 2 бөлүнүп кетет 60-тан. Анан чыккан каналдын узундугу түшкөнү 250 метр трубабыз. Чыккан каналдын узундугу 600 метр. Анан кийин север электрге беребиз, алар элдерге бөлүштүрөт. Жергиликтүү жашоочулар станциянын ишке кириши менен мындан ары электр энергиясында эч кандай маселе жаралбай, кышта энергетикалык таңкыстык болбооруна үмүт артууда. Анан мына бүгүнкү жыйнашка келдик, ушул ГЭСибиз эметип, светибиз өчпөй турса эле болду кышында. Бала бакырабыз бар, светибиз өчпөй турса бизге ошонусу жакшы. Чакан ГЭС ишке кирсе, Чүй облусунда электр энергиясын иштеп чыгуу көбөйөт, тармактардагы жоготуу азайып, керектөөчүлөрдү ишенимдүү жана туруктуу электр энергия менен камсыздайт. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев билдиргендей, эртеңден тарта түндүк электр ишканасы жаңы тариф саясаты боюнча Чакан ГЭСтин электр энергиясын сатып алып баштайт. ГЭС кубаттыгы 2,4 мегаватт. Мына астан элдерибиз ойгонуп, бизнесмендерибиз ойгонуп, энергетика тармагына багы шарттарын жеңилдетип бергенден кийин, бюрократический препондор азайгандан кийин бүгүнкү күнү бүт створлор талашка түшүп атат Кыргызстандагы. Кыргызстанда 160тан көп створлор бар. Негизи 200ге жакын створлорубуз бар да. Кичинекей, чакан, орто сууларыбыз бар да, ошолордун баарына сууду туура пайдаланып, ГЭС электроэнергияны выработка кылганга ГЭС салсак болот. Быйыл Кыргызстанда токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан электр энергиясында жетишсиздик жаралууда. Мындан улам Кыргызстандагы энергетикалык таңкыстыктын алдын алуу үчүн учурда Орусиядан электр энергиясын алуу үчүн сүйлөшүү жүрүп жатат. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында ушул жылдын август-декабрь айларында Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Кыргыз өкмөтү мындан тышкары кышкы жылуулук сезонунда Казакстандан да кошумча электр энергиясын алат. Айтол Кунанапяева, Талас Аманбеков, 5 канал.